Yoko Baby бул Япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө адам затына эң баалуу болуп аткан бүгүнкү күндө ошол адамдагы принцип анын эң чоң бир баалуулугун көрсөтүп тураткан көрсөткүч да. Мына бул жерде тургандыгыбыздын дагы бир символикалык көрүнүшү деп койсок болот. Мааниси жатат. Көп учурда ушул элге үлгү боло турган, элге ушул бир алдына сүрөп, элдин астында жол көрсөтө турган, мындайча айтканда акыл үйрөтүп, биздин жашообузду ченеп, түзөп, оңой издеп отурган көпчүлүк мындай биздин чиновниктер мына ушул жакта турушат. Анан бүгүнкү күндө ушул эл арасында дагы принцибин жоготкон адамды эч качан адам мындай баалап, аны мындай кастарлабайт. Анткени адамда бул эң назик нерсе да. Принцип бул адамдын эң мындай бир кылдат, аяр, мамиле кыла турган, сактай турган бир сыпаты деп айтсак болот. Кайсы учурда принциптер сынат? Адам качан көз карандуу болгондо, кайсы бир нерсеге көз карандуу болгон күндөн баштап адамдын принциби сынды деген сөз да. Мына өзгөчө биз эми журналисттер, ушул коомчулук менен иштешүүдө көп ушундай сындарга, ушундай бир сыноолорго кабылабыз да. Кичине эле сен мындай орусча айтканда повод берип кое турган болсоң, же ушундай бир напсынын арты менен өзүңдүн профессионалдуу ишмердүүлүгүңдү напсыга жеңдирип кое турган болсоң, анда сен мындай бир өзүңдүн принцибиңди саттың деген нерсени айтса болот. Анан көп адамдар мисалы ушул аз гана өмүрдө, аз гана жашоодо бир саналуу эле жылдар мындай көз ачып жумгуча өмүрүң өтөт. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар бүгүнкү күндө ошол өмүрдүн баркын, өмүрдүн баасын түшүнө бербейбиз да. Мен айткым келет, ушул бүгүнкү күндө бизге эң керектүү болгон, бизге эң мындай муктаж болуп аткан нерсебиз бул принцибибизге бекем болсок. Адам ушул акчага, адам кайсы бир бийликке көз карандуу болгондон күндөн тартып сен принцибиңди жоготтуң деп айтсак болот да. Ошон үчүн биз ушул нерсе биздин көкүрөгүбүзгө мындай бир абдан түйүлгөн, ушул принцибибизди коргосок, принцип менен жашасак, ушул принцибибизди сактасак, бизде мындай бир эртеңки өмүрүбүздө артыбызда мындай урпактарыбыз дейбизби, келаткан жаштар дейбизби артыбыздан мындай көрүп, баасын берип, кайсы бир учурда сабак ала турган, кайсы бир учурда өрнөк ала турган өмүр сүрсөк абдан туура болот да. Ар бир берүүнү чыгарабыз, ар бир берүүнү чагылдырабыз. Мына ушул учурда биздин напсыбызга болгон сыноолор келет да. Жакындарыбыз аркылуу, дос жарыбыз аркылуу, тааныштарыбыз аркылуу бизди ушул иштеп аткан ишибизге, ошол кайсы бир паракор, кайсы бир коррупционер, кайсы бир ушул карапайым элдин акысын жеп аткан жетекчи, же кайсы бир биздин ушул мыйзам бузуп аткан көз килбеген чиновник биздин принцибибиз менен күрөшүшөт. Сатып алам дейт, эмне деген убадаларды беришет, эмне деген мындай бир коркутууларды кылышат. Анан мындай учурда бир гана Кудайдан коркуш керек. Биздин
эң башкы коргонучубуз, таянарыбыз бул Кудай. Дайыма ушул бизден көп сурашат да, мындай сен акыранаң барып, сени мындай бир коркпойсуңбу, сен үй бүлөңдөн коркпойсуңбу, балдарыңдан коркпойсуңбу, сен өзүңдүн жашооңдон коркпойсуңбу деген көптөгөн суроолорду беришет да. Биз дайыма айтабыз, биздин коргоочубуз Кудай. Эгер Кудай коргойм десе, бизге адамзаты жер жүзүнөн баарысы каршы чыкса дагы Кудай коргоп калат. Эгерде Кудай коргобой турган болсо, эч ким бизге мындай бир охрана болуп коргоп кала албайт да. Ошон үчүн Кудайга жага турган, Кудайдын ушул исламда деле көп айтылат. Исламда деле абдан мындай бир адамдык касиетин, адамдын баалуулуктарын көрсөтүп үйрөтө турган көптөгөн мындай жакшы үлгүлөр бар. Ошол эле пайгамбарыбыздын көптөгөн осуяттары бар. Сөзгө бекем болууга, акыйкатты айтууда, чындыкты чагылдырууда биз дайыма ушул мындай бир энергия алып, дем алып, күч алып тургандыгыбыз. Бул ошол албетте биздин ислам дининин касиети, ошол биздин ата-бабаларыбыздын осуяттары. Мына ушул багытта жүрүүгө аракет кылып атабыз. Эми кемчилиги жок адам жок, баарыбызда кемчиликтер бар, баарыбыз көп ката кетиребиз, көп жаңылабыз. Бирок ошол жаңылышыбызды сабак катары алып, кайрадан ошону түзөп, кайрадан ошонун үстүндө иштөө менен биз мындай жашоодо пайда тапкан адам болуп кала алабыз деп ойлойм. Бул нерсе менен мен эмнени айткым келип атат? Мен ушул жалпы кыргызстандыктарга, жалпы ушул мусулман бир туугандарыбызга мындай акыл үйрөткөндөй эмес, бирок реалдуу жашоодо мындай ар бирибиз ушул ченелүү өмүрүбүздү бааласак, барктасак, ошол өмүрүбүздө татыктуу жашап, ошол өмүрүбүздө из кала турган, убактылуу из эмес, ал көпкө кала турган, ушул жана айтылат го, адам, кээ бир адам аз жашайт, бирок түбөлүккө чейин ал өчпөй турган из калтырып кетет депчи. Анысыңарындай эми бул жашоодо адам ошончол адамдардын арасынан адам болуп жаралдык, кандай деген жандыктар бар, ошонун арасынан адам болуп жүрөбүз. Анан ушул адам болуп жашап аткандыгыбызда бир өмүрүбүздү баалап, кара курсак, кызыл кекиртектин артынан түшүп албастан, ал деле керек, бирок негизги биздин миссиябыздан кайтарбашы керек. Ал курсак тоюнат, ач калган курсак тоюнат, бирок биздин жан дүйнөбүз, биздин ушул адамдык жашоодогу миссиябыз, вазыйпабыз көбүрөөк ушул адамдарга пайда алып келүүгө арналса. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук.